Кийинки сөз Мадумаров Адакан Кимсанбаевичте. Зария Маликовна, ортолог эмеспи? Мен сүйлөп баштай элекмин, убакыт канчасын кетириңер жигиттер. Аппарат кайтала бериңиздер убакыттын. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров. Могул жерде бир чоң маселе, көйгөйлүү маселе жаралганы турат. Коомдук менен мамлекеттик деген түшүнүккө урматтуу министрдин орун басары так маалымат бериңиз. Өтө так. Себеп аскер абалы киргизилген мезгилде менчиктин түрүнө карабастан мамлекет каалаган чечимди кабыл алууга милдеттүү. Туурабы? Айтсаңыз, ушу ар бир суроома жооп берип туруңуз. Токтоткулас убакыт. Өзгөчө кырдаал. Өзгөчө кырдаал болгондо дагы, аскер абалы киргизилгенде дагы. Аны мындай айта албайм, азыр жазуу түрүндө жооп берелик. Мындай айта албасаңыз, мен сизге айтайын. Кыргыз Республикасынын мыйзамынын негизинде өзгөчө кырдаал болгондо, согуш абалы жарыяланганда менчиктин түрүнө карабастан мамлекет өзүнүн каалаган чечимин кабыл алат деп турат мыйзамда. Мына ушул жерде чоң маселе жаралат. Коомдук, мамлекеттик деген. Сиз кандай деп талкуу берип атасыз коомдук дегенге? Азыр кесиптештерге бердиңиз, мен түшүнбөдүм сиздин позицияңызды. Коомдук жана мамлекеттик Адакан Кимсанбаевич, уруксат этсеңиз, расмий түрдө жооп берейин. Мен расмий түрдөгүсүн окудум. Биздин тилде айтканда кантип жооп берилет ал? Эмне айырмасы болот? Биз ойлойбуз, анын айырмасы коомдук жана мамлекеттик мамлекетке жана коомго керек болгон учурлар, алар бири-бири менен байланышкан. Анткени мамлекет бул коом үчүн иштейт, иштеш керек да. Коомдук кызыкчылыктары, мамлекеттин кызыкчылыктары алар бирдей болуш керек. Мамлекет коом үчүн иштеш керек. Коомду коргоо, коомго таза аба, таза жаратылыш, ошол үчүн иштеш керек да. Эми бир кесиптешибиз коом менен формацияны аралаштырып кетти да. Формация ал башка. Социалисттик формация, капиталисттик формация, буржуазиялык, феодалдык деген алар формация, ал коомго кирбейт. Мына караңыз, эки чоң бийик кабат үйлөр турат. Ортосундагы аймак кимдики? Ал муниципалдык жер болот, же мамлекеттик жер болот, же ошол үйлөрдүн прилегающий территориясы болот. Макамы кандай ошолордун? Мен сурооңузду угулбай калдым. Мисалы жарыялар коюлат да. Коомдук жерде өзүңөрдү алып жүргөндү байкагыла деп турат да, коомдук жер. Ошол Бишкекти айтсаңыз, кайсы жерлер коомдук? Парктар, аллеялар. Ошолордун мамлекет менен арасы кандай болот мамилеси? Аларды мамлекет түзөт да. Аларды мамлекет карайт. Благоустройствосын кылат. Бал өндүрүүчүлөрдүн коомдук уюму бар да, э? Ооба, бар. Анан ошону айтпайсызбы сиз? Коомдук менен мамлекеттик экөө бир деп атпайбызбы биз? Жок. Коом кичинекей көз кызыкчылыктарына жараша, кесиптерине жараша уюшулушу мүмкүн. Бирок коомдук кызыкчылык мамлекеттик кызыкчылыкка баш ийиши керек деп жазбайсыңарбы ушундай кылып? Мыйзамга ушинтип так киргизбейсиздерби? Эгер коомдун кызыкчылыгы менен мамлекеттин кызыкчылыгы шайкеш келбей калган учурда, мамлекеттик кызыкчылык үстөмдүк кылат деп жазып койбойсуздарбы ушуну? Адакан Кимсанбаевич, эми бул мыйзам уже экинчи окууда болуп атат. Сиздин сунушуңузду карап чыгалы, регламент кандай болот бул? Анда мындай кылыңыз. Демилгечи катарында, баяндамачы катарында ушул келип түшкөн сунуштардын баарын эске алуу менен
экинчи окууга, үчүнчү окууга эмес, экинчи окуу режимине кайтарып бериңиздер деп сунуш кылып киргизиңиз. Себеп биздин кесиптештердин берген ар бир суроосунун артында кооптондуруу маселелери бар. Себеп бул мыйзамды ким кандай колдонот, анын сапаттык деңгээлине жараша болот. Анын сабаты кандай болот. Биз мыйзам колдонууну жеке инсандын кызыкчылыгына карабашыбыз керек, анын түшүнүү даражасына. Биз так жазып коюшубуз керек. Нан, таш, суу деп. Нан болушу мүмкүн, таш катары пайдаланса болот эгер нан катып калса деген жерден балекет башталат. Кандай дейсиз? Адахан Кимсанбаевич, карап чыгалы, мен каршы эмесмин, иштеп чыгалы дагы. Бирок регламентке ылайык. Регламентке ылайык, мен ушу регламентти карап туруп айтып атам. Комитет Рахмат. Кийинки сөз Төлөбаев Албак Зарлыковичте.